بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі өте тұрған қысқаша бір оқия. Бұл пайғамбар алейхиссалату вассалам күндердің бірінде аға бір бедуин келіп мындай деп қайырылғанда пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Сәлни, сұрашы менден." Бедуин айтты: "Маға бір чатыр бербейсіз бе?" "Сәлни, сұра менден. Маға бір ешек бербейсіз бе?" деді. "Дағы не керек? Сұра" деді. "Маға бір ит керек еле" деді. Анан кейін пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты: "О мұсылмандар, егерде сілер жөөттердің арасынан бір кемпір бар еле, ошол кемпирче дагы сура албайт экенсиңер." Ал кандай кемпир эле? Ал кемпир Муса алейхиссаламдын орындагы бір кемпир. Юсуф алейхиссаламдын өлүгүн денесин алып кетем деп издеп таппай койгон эле Муса алейхиссалам. Анан кийин элдерден сураса, ошол кемпир билет экен өлүгү каякта көмүлгөн. Анан Муса алейхиссалам кемпирге келип сурады: "Сиз билет турбайсызбы анын денеси каякта көмүлгөнүн? Бизге айтыңызчы" деди. Ал кемпир айтты: "Жок, айтпайм. Бир гана шарт менен айтам" деди. "Эмне шарт?" "Сиз менен о Аллахтын элчиси бейишке жанаша чогуу кирүүнү талап кылам" деди. Чоң нерсени сурады. Анан кийин Муса алейхиссалам макул деп өзүнүн убадасын берди. Анан кийин Юсуф алейхиссаламдын денесин кайсы жерде көмүлгөнүн Мисирден чогуу алып кетти. Мынакей мусулман бир туугандар, биз мусулмандар жөөттөрдүн кемпиринче жокпуз. Ал чоң нерсени сурайт экен. А биз азыркы мусулмандардын кейпи, мурдакы заманда бедуин эшегин суратса, биз анын ордуна машина суратабыз. Мурдакы замандын бедуини чатыр суратса, биз Аллахтан үй суратабыз. Мурдакы замандын пайгамбарынын ордунда бедуин ит суратса, биз азыр өзүбүзгө бир күчтүү нерселерди камтылап турган сурап жатабыз. Жок, биз үй сурабайлык. Үйдү Аллах субхана ва тааля сураганга да, сурабаганга дагы кайсы бир деңгээлде берет. Биз уна сурабайлык. Биз пайгамбар алейхиссалату вассалам менен бейиште чогуу болууну сурайлык Кудайдан. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейиште мени менен чогуу болууну сурагангыла деген. А пайгамбар менен чогуу бейиште болуш үчүн фарфарун ал-мутафайкухун вал-мутакаббирун, көп сүйлөгөндөр диндеги пайдасыз сөздөрдү, текеберлер, андан кийин мен деп өздөрүн бийик көргөндөр, алар эч качан пайгамбар менен чогуу бейиште болбойт дейт. Ошон үчүн тилибизди ар кандай болбогон бир сөздөрдөн оолак кылып, Аллахтын сөзүнө шариятты билген болсок, ошого жакын кылалык. Неге? Пайгамбар менен чогуу бирге болгонду каалайбызбы? Пайгамбар менен чогуу бирге болгонду кааласак, анда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистерине толук амал кылып, аны дайыма өзүбүз жакын алалык. Да бир кыскача бир окуя. Пайгамбар менен чогуу бирге болгонду каалаган Абу Бакыр чогуу хижра кылып кетип баратып, артынан мушриктер Курайш урусунун ээрчип жөнөштү. Анан айтышты: "Ким Мухаммадтын
Абу Бакырды табып берсеңер, ошол адамга мындай деген бир байлыктарды айтышты. Ошентип Сурака деген алдынан чыгып калды. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "О Сурака, токтот мындай душманчылыгыңды. Эгерде сен бизди айтпай койсоң, Курайш урунусунун мушриктерине сага Кисранын, Перс элинин, мындайча айтканда, падышасынын тажысын сага кийгизет" деди. Ошол сага убада деди. Перс элинин тажысы сага убада болот. Ошону башыңа кийгизебиз деди. Сурак айтты: "Макул." Себебini билет ал пайгамбар экен. Ошентип убакыт өттү. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кайтыш болду. Андан кийин Абу Бакыр халиф болду. Абу Бакыр дагы өмүрү кыска экен, 2 жылдан кийин кайтыш болуп, Умар ибн аль-Хаттаб халиф болду. Анан Умар ибн Хаттабтын дорунда мусулмандар ошо Перс элин багындырып алышты. Ошолордун арасында Сурака бар экен. Андан кийин Умар ибн аль-Хаттаб ошо Хасройдун, Кисранын тажысын кармап туруп айтты: "Сурака арабызда бар. Сураканы карагыла, тапкыла" деди. Андан кийин Сурака ал убаданы, ошол окуяны унутуп койгон эле. Андан кийин Умар ибн Хаттаб Сураканы алып келгенден кийин башына ошол Кисранын тажысын кийгизип туруп айтты: "Бул сага пайгамбар алейхиссалату вассаламдын убадасы болгон" деди. Тугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде берген убадасына өлгөндөн кийин турду. Биз тирүү кезибизде канча убаданы бердик, кансыгы бир убаданы аткардык. Аллахка эмне убаданы бердик, аткардыкпы? Жакындарыбызга кандай гана убадалар бердик, аткардыкпы? Келиңиздер, пайгамбардан убадага бекем болууну үлгү алалык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.